Карим Лимзарович, менде бир нече маселе бар эле. Бирөөсү Кыргызстанда көрүүсү начар жана көрбөгөн балдар үчүн адистештирилген 2 гана мектеп интернет бар да, интернат. Бирөөсү Бишкекте, экинчиси Ошто. Алмаз Акымжанович, ошо Бишкектин мекемесинде жалпысынан 220 бала билим алат, 100 региондордон келишет, 120 бала бишкектиктер да. Ошондо азыркы учурда бул мектепти Воронцовкага көчүрөбүз деп аябай чоң талкуу болуп жатыптыр. Анын ичинде коллективи дагы, ошол окуп жаткан балдардын ата энеси дагы кайрылып жатышат да. Эми биз көрбөгөн балдардын ата энеси катары билесиздер, маршрутторду годами жылдап атайы ошол балдар деген ошол жерге жеткен үйрөнгөндөн кийин эми бизди тияка көчүргөн аябай алыс болуп атат дейт. Региондогулар да келип бизге аябай кыйын болуп атат дейт. Көрбөгөн балдарга аябай кыйын болуп атат деп ушуну аянттарын, анан жүрүү маршруттарын атайы тиги таякча менен үйрөтөбүз дейт. Анан мектептин алыс аймакка көчүрүлүшү балдардын күнүмдүк жүрүшүнөн алыс, ыңгайсыз жана кошумча тоскоолдуктарды жаратуу мүмкүн деген кооптонуулар көп болуп атат. Ушуну мамлекеттин жетекчилерине, анан өкмөт башчыбызга жеткирип коюңуздарчы. Бул туура эмес болуп атат да. Көчүрбөй эле ошол жерден тынч ызылдатпай калтырып коюңуздар. Сураныч.